Туғандар, біз бүгін мындай болгон айнек перемичкаларга жыгаштарды жана цемент лесаларды алып келдик. Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы эл жаштар арбаңыздар. Буюрса биз Актениет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордолош чергесинде башталган муктаждар үчүн турак жай комплексте иш өтө кызуу жүрүп. Тугандар, бүгүн 25-июнь 2026 жыл. Тугандар, биз 23-июнь күнү келгенбиз. Билесиздер, мына кече күнү бул жерде жамгыр жаап, жаан жаап, ошол келер замат биз укталарды жайгаштырып, строй материалдарды заготовка кылып, андан сырткары тугандар биз усталарга бүт продукты азык түлүктөрүн баарын даярдап, кечки саат 11-12-де кеткенбиз. Бул жерде Марат мырза акырында бир КамАЗ топурагын төгүп берип, элдер футболго чуркап аткан болсо, биз ушул жумушка чуркап, ошо күнү түнкү бир 12-1ге чейин ушул жерде жүргөнбүз. Ал эми кече тугандар, биз жамгыр жаап атканда бул жерде дагы биз материал заготовка кылдык да. Биз кече шашылыш түрдө жаан менен жарыша ушундай бир отчет кылдык. Мен бүгүн кыскача бир отчет кылып кетпесем болбойт тугандар. Кулağыңыздарга күмүш турга болсун. Сөзсүз бул видеолорду башкалар менен бөлүшүңүздөр. Жок дегенде ушулга эркиңиздер жетер, жардам бергениңиз болбосо дагы тугандар. Биз биринчи күнү келгенде жалпысынан 21 000 сомдук строй материал алып турбуз. Анан усталарга продукты азык түлүгү 8 000 сом. Келатканда жана дагы майда чүдөсү 2 000 сом, 10 000 1800 сом. Андан сырткары 2,5 000 сомго усталарга обед алып бергенбиз. Ошо менен так жалпысан 34 000 каражат менен биринчи күнү бизде ушул расход болгон экен. Ал эми кече күнү тугандар биз 2,5 тонна цемент алып келдик. Бул жак цементти көргөзүп койсоңуз, кече көңүздөр кыжалат болуп сурап атырсыздар да, могу цементтин астына суу кирип кетти, окуймедер, суу болду го депчи. Бул көтөрүлүп атайын жыйылган, суу астынан өттү, суу болгон жок буюрса. Кече биз ушул 2,5 тонна цемент, так, мен азыр кечеки алган материалдын чегин бир отчет иретинде берип кетейин. Ар бир кагаздар тугандар, бизде бул комплекске дело ачылат. Мына ошол ар бир материалдар бизде тугандар бул жака жазылып турулат. Делого тиркелип турат. Сөзсүз ушул видеолорду жөн эле көз эмеден өткөрүрбестен көрүңүздөр. Жок дегенде жардам бербесеңиздер дагы ушул биздин иштерибизди күзөтүп туруңуздар тугандар. Так, мынакей сетка амык, жана башка сым, ушу майда чүйдө баары биригип 7300 сомдук нерсе алган экенбиз. Андан сырткары 6600 сомдук дагы биз бочка, араба жана башка ушул нерселерди алган экенбиз. Мындан сырткары лопата жана башка мынол 5900 сом болгон экен. Мына ушулардын баардыгы казан 1600 сом. Кыскасы биз биринчи күнкү чектерди көргөзүп аттырмын, 22 000 сом деп. Анан мен кече цементтен сырткары цемент эле алып турбуз. Цементибиз 20 000 сомдук цемент келген. Келип түшү менен 2,5 тонна цемент алып келдик тугандар. Ошо менен биз биринчи күнү 34 000 каражатты сарптаган болсок, кече күнү биз цементибиз 20 000 сом болду.
Эми тугандар, бүгүн эмне алып келдик? Мына бардыгын көрдүңүздөр. Бүгүн биз тугандар жалпысынан такта алып келдик да. Могул такталар, мына такталар. Мына тактанын бардыгы бул эмне иштейт десеңиздер, перемичкаларга, азыр опалубкаларга, кийин чатырга, ушул каарыларга жана башкаларга иштетилет. Жада калса таштамайга деле жарайт. Бул брак болбойт кыскасы. Ушул такта келиши мына 20 000 сом болду тугандар. Мындан сырткары биз портерге жүк жеңил болуп аткандан 1 тонна цемент жүктөп келдик. 1 тонна цементибиз 7,5 000 сом болду. Доставкасы 1,5 000 сом, ошо менен 9 000 сом болду. Бүгүн 29 000 сом. Анан усталарга азыр азык-түлүк 1000 сом, как раз 30 000 сом. Мындан сырткары тугандар биз усталарга мына төшөк кетти. 3 000 сомго төшөк алып келдик да мынакей. Жаңы момундай болгон төшөк, балыштар. Мына биз күндө момундай урматтуу Ош шаарында тургундар, биз күндө 10-15тен нан ташып атабыз да. Ушул набайкана иштеткен эл жакшылары болсо жакшы болор эле. Биз бир оптум түрдө төлөп берсек, күндө ушул жерге 2 күндүн биринде доставкасы менен алып келип берип турса жакшы болот эле. Ошо менен тугандар биз бүгүн жалпысынан 30 000 тошогу менен так 33 000 болуп атабы. Кече болсо 20 000, 53 000 болуп атабы. А мурдагы күнү болсо биз 34 000 сомдук материал алганбыз. Ошо менен так 88 000 сомдук биз 3 күндө ушул материал ушул жерге жеткирдик. Эми бул каражаттар кимдерден десеңиздер, биз өткөндө Мундуз эжебиз $1000 каражаттан 60 000 сом ушул жерге каражат калган. Бирок 60 000 сомдун 15 000 сому өткөндө кирпичке карызга берилген. Ошо менен 45 000 сом ал эжекебиздики аманаты калган. Бир досубуздуку 10 000 сом болчу, 55 000. Давран досубуз 30 000 болчу. Мына ошентип 90. Андан сырткары мен мына бул жерде бир атын атаса куту сүйнөт дейт тугандар. Эми бул видеолорду көргөндөр жок эмес, бар тугандар. Мынакей мен кечеки күндүн чегин издеп калбадым. 19 550 сом экен мына келиши менен. Тугандар, мен ушул жерде кыскача ушул демөөрчүлөрдүн атын айтып кетейин. Багы эл жакшылары көргөн инсандар сүйүнүп калат. Жыргалбек, Марлен, Азамат, Доронбек, Жыпаргүл, Сыргайым, Эрик. Мына ушул Доронбек дегенден бери, бул кирпич түшүргөндөн бери ушул каражаттар бизде турган, Азамат досубуздуку. Андан сырткары биз өткөндө ушул кирпич түшүрүп аткан, фундаменттен бери ушул фундамент убакта жардам берген бир туугандарыбыз фундамент бүткөндөн бери Жыпаргүл, Сыргайым, Эрик, Өмүрбек, Алмазбек, Салима, Аскарбек, Кутманбек, Назик, Чыңгыз, Толкун, Жылдызхан, Мыктыбек, Өмүркан, Чолпон, Үпөл. Мына ушул бир туугандарыбыз 1000 сом, 900 сом, 500 сом, ар ким ар кандай салган. Тургунай, Алмазбек, Манасбек, Аскарбек, Уланбек, Нурдин, Жакып, так, Батырбек, Мерим, Зарина, Абубакир, Бакытбек, Индира, Алберт, Бактыбек, Наргиза, Дайырбек. Мына сиздердин бүт берген аманатыңыздар бул жерге биздин тетрадыбызга дагы жазылып атат. Андан сырткары биздин YouTube баракчабызга дагы отчет кетип атат. Мындан сырткары тугандар ар бир моундай чектер и биздин историяларыбызда дагы делолорубузда сакталып атат. Мен кыскача сиздерге бул отчет иретинде тугандар. Ошол эми жүрүңүз. Төшөк баркеркилерди айтып кеттим, баягы алыстан уста алып келсең ушундай экен да, бир төшөгүн ташыйт экенсиң, бир иришин ташыйт экенсиң, бир тамак ашын, кыскасы эми тугандар, бул жакты көргөзүп кетиңизчи. Кирпичти караңыздар, оңурай эле бир баштамаңда азайып атат. Мына кече бул жерде баягы досубуз кирпич бир камаз түшүргөн кирпичи мына уже азайып көрдүңүздөр, жарымдай эле кетип барат. Тиги биз 8 000 кирпич өткөндө Кытайга салган заводдон 8 000 кирпичти сатып алганбыз, келиши 9,5 сомдон. Ал деле уже жарымдап атат. Ошого менен баарыңыздарды келиңиздер, могу жок дегенде бир штука кирпичке салым кошулуңуздар. Бир штук кирпичтин баасы келиши 9 сом, 9,5 сомдон келип атат тугандар, 9 сомдон. Мына кыштар. Ал эми наркы кыш 9,5 сомдон келип түшүп атат. Ушул жерге. Ошого ар бир инсан бир же эки кыштан жардам бериңиздер, ушул экран алдындагы реквизиттерге колуңуздардан келишинче көмөктөшүңүздөр деп айтып кете берлем. Урматтуу туугандар, бизде бул жерге эки түрлүү кирпич келген да. Мына азыр бир түрлүү кирпичибиздин, бул жагына азыр бир түрлүү кирпичтер иш кетип атат да. Ал эми бул бир түрлүү кыргыздар урматтуу туугандар, бул 3 тешик болот экен. Мына эми жакшы эле чыгып атат, Кудайга шүгүр. Көрүп атасыздар, 1,5 кыш менен кадимгидей урулуп
Мына аркаларына айнектер болуп атат. Эмнеге аркасына десеңиздер, могул жерде прихожка, коридор болот. Коридордун сыртында айнек болот, комнатаныкы аркада болуп атат айнектерчи. Ошол ар бир фундаменттин астына болсо мындай кара пол кагаз ташталып урулуп атат. Анан наркы болсо көрүп атасыздарбы, өтө мындай тегиз баскан кыш, ал баягы Кытайлар салган кирпич заводунун кыштары. Азыр дуалма бийиктей көрүнүп атат, нарагын көрүп атасыңдар. Эми бунун үстүнө дагы бир 25-30 сантиметр бизде сейсмопоезд куюлат. Анан мына жерге бизге азыр ушу Ошто плита чыгарган, плита завод иштеткен, кайсыл жерде плита чыгарат, кимдердин тааныштары бар. Биз ушу сурап аткан нерселердин баардыгын каражаттарын төлөйбүз. Эми баягындай ушул жерге бир жөндүүрөөк баада кылып карап берсе деген да. Себеби бизге наркы, менин планымда нарак жыынын наркы тарабы полный 2 этаж болуп көтөрүлөт. Ал узуну 4,5, бул жагы 3 экен. Ошондо бизге 4,5 метрлик плитадан бир комнатага 3төн түшкөндө 9 штук плита керек экен да. Ушул 9 штук плитаны бүгүндөн биз заказ берип коюш керек болот. Дуал бүткөнчө, сейсмопоездер бүткөнчө биз туугандар плитабыз даяр болуп дароо келсе, коюп берсе анан экинчи кабаты башталат эле. Ошол эми иштер болсо токтоосуз кызуу кетип атат, көрүп атасыздар. Бүгүн буюрса 4-күн эртең жума. Эртең жума биз эми жумуш бүткөнчө бул жерде болобуз, бирок кандайдыр бир убактарда Жалал Абадка барып келип турабыз. Кыскасы усталардын строй материалдарын задержка кылбашыбыз керек. Болушунча тездик менен туугандар жетиштирип турушубуз керек. Карыз болсо дагычы. Мен ушул Жалал Абадта курулуш болгондо кыжалат болбойт элем. Анткени ар бир материал жетпей калса биз телефондон деле айтылсак жеткирип берет эле. Карызга сурансак алып барып берет эле. Эми бул жерде аракет кылабыз, эми кандай кылабыз? Усталар бригада чоң, 5 киши иштеп атат. 5 киши кызуу күнүнө 2,5-3 миң кыш уруп атат. Кече жаамгыр жаап атканга ушул жерге келип токтогон, мынакей көрүп атасыздар. Анан бул жагын көрбөс койсоңуз кыштын биз анан туугандар бизде кыштын ортолорун көрүп атасыздар. Кадимкидей раствор салынып, шоп деп коет. Бул жагын көрүп атсаңыз. Кадимки шоп салынып урулуп атат. Эмнеге дегенде, эми кээ бир жерде экономдоп шоп салбай калат экен да. Биз ушул шоп салдырып, как положено ура турган уста издеп жүрүп, Кудай ушул усталарды буйруган экен. Мына азыр ушундай кылып иш туугандар кетип атат. Ошол эми биз аракетибизди жасай беребиз. Аракетти токтотуп кете берели, анан калган багы буюрса көрөбүз. Эми кыштары бизде задержка болбойт. Келип эле турган болсо, бул жакшы болот эле. Бул өтө жакшы болсо экен. Мына тегиз, өтө мындай сапаттуу, өзү кара суу достук деп турбайбы мынакей. Өтө мындай кыры чыккан кыш экен да. Эми буну биз сатып алдык элек. Мунун деле өткөндө 1 КАМАЗды сатып алганбыз, 1 КАМАЗдын акысыз берген. Буйруса кандай болсо деле кыш келип турганы жакшы. Анан усталардын могул жакшыда көргөз коңузчу. Азык түлүктөрү ушул жерге коюп, усталар ушул жерге тамагын кылып, мындай бир эми тирилик болуп атат. Өткөндө айтып атам, башта айтып кеттим, продукция кылып бербеген. Бизге азыр холодильник керек болду. Бүгүн чындап эле бир тууганыбыз эт алып келип берип кетти. Мына ушул эттерин койгону, ашша тамактарын койгонго бизге холодильник керек. Анан мына жерге бир сөрү керек болуп атат. Ушул нерселер болсо, бул болсо деле сатып алат элек. Же кимдир бирөө ашча болсо берип турса, жумуш бүткөнчө иштеп турсак, анан кайра берер элек. Мына ушул жагына көмөктөшүңүздөр. Ушул эми баарыңыздарга чоң рахмат. Мен ишенем ушул видеолорду жок дегенде башкалар менен бөлүшүп туруңуздар. Рахмат. Алла разы болсун. Тынч болуңуздар. Салам алейкум.